Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр? Кутмандуу кечиңиздер менен. Азыр бизде караңгы болуп турат. Мен бакчадагы гүлдөрүмдү сугарып атып, ушул бул деңешти сиздер менен чогуу бөлүшүп, сиздерге мактанып коеюн деп чечтим. Бул деңешти мен мындан 1 ай мурун сатып алып өстүргөм. Бою 1 метрден ашыгыраак 1,20–1,30 болуп калат. Азыр мына 1 ай болуп калды. Булар ушинтип гүлдөп атышат. Башында жаңы гүл ачып баштаганда ачык жашыл болуп, өңү ошондой болчу. Азыр караңгыда булар ушундай аппак болуп, эшик караңгы, бирок менин бакчамды жарык кылып турган сыяктуу. Бул гүлдөр ушундай болуп, аппак болуп гүлдөп турат. Негизи гүлдөрдү жайкысын ушундай кечинде сугарганыбыз жакшы. Таң аткыча булар өзүлөрүнө тамырларына жакшы сууну сиңирет. Бул гүлдүн чоңдугу ушу менин алаканымда 4-50дей, жетип жетпей. Ушундай болуп гүлдөп турат. Болгон шактарынын баары жышы эле гүл. Гүл сүйгөндөр гүлдү дагы биз балдарыбызга мамиле кылгандай буларга да ошондой камкордук кылып, болгон жакшы витаминдерди берип, балдарыбыздай эле карайбыз. Булар гүл ачып баштаганда дагы биз өзүбүзчө эле сүйүнүп, кайра карап мактанып калабыз. Мен да сиздерге ушул аппак гүлүм гүлдөп менин бакчамды жарык кылып турган үчүн мен да сиздер менен бөлүшкүм келди. Азыр базарда деле бул гүлдөрдү дагы деле сатып атат болуш керек. Буларды азыр деле алып тигип алсаңыздар кеч эмес. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар, жашооңуздар ушул аппак гүлдөрдөй таза болсун.